ар бир адам программист боло алат. Бирөөнө 3 ай керек болсо, бирөөнө 2 жыл керек болот. Лайфхактар мындай да. Ката кетирүүгө даяр болушубуз керек. Биз деген ошо ата-энебиз, мугалимдерибиз мындай ката кетирсек эле уруша берип, биз аябай коркуп калганбыз ката кетиргенденчи. Анан ошо программисттин жумушу 99% каталардан турат. Бир нерсе кылып атсаң эле иштебейт, мынсын жазсаң иштебейт. Анан ошо менен каталар менен күрөшүп, бир күн кечип отурабыз. Бул эгерде ката сизде кетип атса, мына код жазганда бир нерсени унутуп атсаңыз, бир нерсе жакшы иштебей атса, бунун баары нормалдуу нерсе. Бул күнүмдүк көрүнүш, бул мындай эч таң калыштуу эмес. Ар бир программист ошондойдон өтөт. Өмүр бою ошондой болот. Өзүбүзгө кечиримдүү болушубуз керек, ката кетиргенден коркпошубуз керек. Бул ката кетсе макул, эч нерсе эмес. Бунун катадан кийинкиси кетет, анан кийинкиси кетет. Азыстан сапка өтүп, кодубузду ушинтип жаза беребиз да. Ошо өзүбүз коркпошубуз керек. Анан кичине ката кетип эле анан кийин жакшы иштебесе эле көп бир адамдар таштап салып атат да, бир күндөн кийин элечи, 1-2 күндөн кийин болбойт экен, мен иштете албайм, мен программист болбойт экенмин деп. Антпеш керек, чыдамкайлык керек. Салам достор, сиздер менен кайрадан сценаристтик кесиптер жөнүндө маалымдоо жана үйрөтүү долбоору аны алып барган мен Сезим Анарбековна. Урматтуу подкаст сүйүүчүлөрү, бардыгыңыздарды экранга жакыныраак чакырабыз. Себеп дегенде бүгүнкү күндө эң актуалдуу болуп жаткан IT тармагы, анын багытын кантип туура тандоо керек, эмнелерден баштоо керек, дал ушул суроолорго B12 америкалык стартабынын мыкты программисти, Beeline компаниясынын экс-программисти жана ошондой эле Кыргызстанда биринчилерден болуп кыргыз тилинде IT форумун өткөргөн Мурат Жумашев конокто. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Чакырганыңызга рахмат. Алгач ирет өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз. Өзүм сиз айтып кеткен ошо Bit12 компаниясында иштегем. Андан кийин азыр CodeJazz деген сайтты жазып жатам. Ал жерде кыргыз тилинде ошо программалоо тилдерин үйрөнүүгө мүмкүнчүлүк ачылып атат. Ошо онлайн курстар менен азыр алек болуп атам. Андан тышкары бир долбоорго жардам берип атам. Ошо IT тармагында ошо программалоодо акыркы 9 жылдан бери эмгектенип келатам. Ага чейин ар кандай жумуштарда иштеп келгем. Негизи окуган кесибим боюнча, мындай багытым боюнча англис тил мугалимимин. Анан магистратурабыз экономика багытында болгон. Эң сонун. Азыркы учурда IT адеси болууну самагандардын саны күндөн күнгө өсүүдө. Убакыттын өтүшү менен бул кесип актуалдуулугун жоготпойбу? Деги эле ITнин келечеги кандай? Негизи келечек жөнүндө сүйлөгөн өтө оор. Биз ар кайсы нерсени айта берсек келечек башкача болуп кетиши мүмкүн. Бирок мен мындай деп болжолдойт элем да, эгерде могу жасалма интеллект күчтүү болуп келатат, эми жана роботтор келип басып алып эмес, бирок ал мындай жардамчы болуп келатат да. Мисалы күнүгө отуруп иштегенде мен GitHub Copilot дегенди орнотуп алгам. Ал болсо мындай жазып келатсаң жанагы автокомплит бар эмеспи телефондорубузда. Бир сөз жазып келатсаң мындай толуктуруп коет го, сөздү толуктап. Бул болсо мондай бир код чыгарып берет да. Ошондо мен код жазганда тезирээк жаза баштайм мурункудан. Мен жанымда дагы жаңы баштап үйрөнчүк болуп курсту бүткөн программистти жумушка албай, мен тескерисинче ошо роботторду жумушка мындай алар айына ChatGPT ошо 4-сүнө $20 төлөйм. Анан жана GitHub Copilot'ка $10 төлөйм. Ошону мен айына $30 төлөп, сонун жардамчыларым бар да. Мурун болсо Google'ду чукулап, тияктан издеп, бияктан издеп маалымат аркы жактан карасам, азыр ChatGPT'ден эле сурап коем. Мондай болот эле, мондай ката чыгып атат, эмнеден болушу мүмкүн, сен могу жерин карап көр, бул мындан деп ошо багыттарды айтып берет да. Анан ошондо мен кыска убакыттын ичинде көбүрөөк жумуш жазып атам. Мурун андай ылдамдыкка жетиш үчүн дагы кошумча программисттерди алышым керек болчу да. Азыр болсо эми өзүм эле жалгыз эле иштеп калдым. Ошондо программист болуунун актуалдуулугу барбы деп сураганда бир четинен ошондой коркунуч болот жаңы эле сүрөттөп кеткенде. Экинчиден мындай суроо берет элем да, сиз тааныштарыңыздын арасында бир 50 жаштан ашкан программисттерди көрдүңүз беле депчи. Же болбосо, макул бизде программалоо багыты өзү жаңы болуп пайда болуп келатыр. Чет өлкөнү ала турган болсок, мен ошо чет өлкөлүк форумдарды дагы окуп турам да, ошондо деле айтат бул 40тан ашкан программисттер кайра кетип атышат депчи. Жок болуп кетип атышат. Бирөө менеджментке кетип калат, мисалы башкармалык позицияга өтүп кетет. Бирөө дагы бир такыр эле башка бир бизнеске өтүп кетет. Ошо программалоо дайыма эле адамдар отура бербейт экен ошол багытта. Демек, бул жерден программисттердин саны азая берет да. Ошо бир жаш өткөн сайын 40тан ашкандан кийин эле ошо азая баштайт экен.
демек алардын ордун толтуруш керек кандай бир жол менен. Алардын ордун ким толтурат? Жаңы келген программисттер толтуруш керек да. Анан IT кире элек тармактар жашообузда бир топ эле кыйла эле көп, өзүңүздөр көрүп атасыңыздар. Мурун банк сферасында программалоо деген өтө аз эле болчу. Азыр Кыргызстандын ар бир банкында өздөрүнүн программисттери алып, кандайдыр бир долбоорлор жаратып, Мбанк сыяктуу нерселер жасап атышат. Булардын баары эмне үчүн мүмкүн болуп атат? Анткени программисттер көбөйүп атат. Мурун мүмкүн эмес болчу. Биринчиден, экинчиден адамдардын билими жок болчу, мындай IT менен ушундай нерсе кылса болот экен деген. Ошондой тармактар мисалы айыл чарба багытына өтүшү мүмкүн, курулуш багытына, коопсуздук, ошол медицина, көп да багыттар. Ал жактын баарына IT ошо программалоо адистери кире элек. Дагы менин оюмча орун көп эле да, мүмкүнчүлүктөр көп. Азыркы учурда IT адиси болуу үчүн жогорку окуу жайдан окуу менен кыска мөөнөттүү курстарда окуунун артыкчылыктары жана айырмачылыктары эмнеде? Деги эле бул IT чөйрөсүндө дипломдун канчалык деңгээлде мааниси бар? Менден диплом бир да компания сураган эмес. Мен бир 10 чакты компанияда иштеп келдим, программисттер. Бир да жолу сураган эмес, дипломуң барбы деп. Менден эмне сурашат? Мондай нерсе бар эле, могу маселени чечиш керек. Ушуну чече аласың деп сурайт да. Эч ким сурабайт. Сураганда баягы чет өлкөгө көчүп кетип, ал жерден виза алып, анан иштейт элем дегенде сурап калышы мүмкүн. Мурун Германия ошондо сурачу, мен ошондо ошо Германия барып калсам, диплом керек деп аябай кайгырып жүрчүмүн да. Анан ошо 2 жыл болду, алар ал талапты алып салышты азыр. Дипломду да сурабай калышты виза бергенде. Демек, эмгер өлкөлөр бирок окшойт, мисалы Швейцария, мүмкүн Ирландия сыяктуу өлкөлөр ошо дипломуң барбы деп сурашы мүмкүн. Бул ошо виза жагынан алганда, ал эми жумушка алып атканда кээ бир компаниялар мүмкүн эскиче иштеп ошону сурашы мүмкүн. Эми артыкчылыктар жөнүндө айта турган болсок, эми кыска мөөнөттүк курсту, эми кыска түшүнүктүү, убакыттан утабыз. Бирок кыска мөөнөттүк курс дегенде эле, азыр мен барып үйрөнө калам, 3 айда программист болуп кетем деген, бул бир аз жаңылыштык болуп калат. Анткени мен өзүм практикада ошо бир топ эле көрдүм. Мен ошо Актан деген иним бар, 10 класста эле, ошо 9 класста эле окуйм деп баштаган да, программист болуп кетелем деп. Курска барам, жазылам деп. Мен аны урушпай, жок болбойт. Ошо могу китепте окуу, анан могу онлайн курсту өт деп ошо 1 жыл эзгем да. Анан кийин ошо 1 жыл эзилип мен болду, даяр болуп калдым, жазылайын деп, анан макул деп жазылган. Ошондо 3 айдан кийин ал ошо жумушка кирип, ошо 3 ай окугандан кийин жумушка кирип, азыр ийгиликтүү иштеп кетти да. Ошондо азыр 1-чи курс эми бүттү, бирок иш тажрыйбасы бир топ эле болуп калды. Бул мындай ийгиликке жеткен бир кейсти айтып атам. Андан тышкары канчалаган тааныштар ошо 3 айлык курска барат элем. Жок, могу курсу бүтүр, анан могу китепте окуу деп аларга айтсам мен укпай, эми азыр курс башталып калайын деп атпайбы, мен азыр окуй калышым керек деп барат. 3 ай жөн эле кыйналат, өзүнөн түңүлөт, акчасы кетет, убакыты кетет, чыгып. Бул программист болом деген үмүтүн да үзүп коет. Тескеринче алындай курстарга даярдыгы жок барганда адам утушка эмес, тескеринче утулушка ээ болушу мүмкүн да. Ошон үчүн бул машыгуу сыяктуу да, булчуңдарды топтоо сыяктуу. Эгерде биз азыр залга барып эле 100 килограммды мондайдан көтөрө калабыз десек, көтөрө албайбыз да. Даяр эмес булчуңдарыбыз. Бул мен дагы ошол сыяктуу келип эле бир татаал темаларды түшүнбөгөн нерселерди жазайм деп келе калган. Бул ошол жана оор нерсени даярдыксыз көтөргөн сыяктуу да. Даярданып, азыртан мээбизди жибитип окушубуз керек. Өз алдынча онлайн курстар, китептер бар, ошолорду окуш керек. Азыр эми мына кыргыз тилинде да буюрса курстар жасап келатам. Ошолорда азыр мына Python тили боюнча кыргыз тилинде курс жеткиликтүү болуп калат, YouTube'да бар. Эми баягы башка тилдерди дагы кошобуз буюрса. Бул IT тармагы бизде негизи эле ушундай стереотиптер бар да. IT тармагы бул мырзалар үчүн гана, же мырзаларга ылайыктуу. Бул нерсенин канчалык деңгээлде чындыгы бар? Стереотиптер негизи эле көп да. Мырзаларга чейин ала турган болсок, бул жана ботаниктер, үйүнөн чыкпаган, эл менен сүйлөшпөгөн программисттер, адамдар ошо программист болот депчи. Же болбосо кандайдыр бир генийлер программист болот деп.
айылдан түптүс келип эле орусча жакшы билбей, англисче жакшы билбей эле жакшынакай отуруп эмгектенип окуп макул орусча жакшы билбейт экен, макул англисче жакшы билбейт экен, бирок өзүнүн ишин аткарып атат, программа жазып атат. Билбейм. Да, бир коллегам бар, ал бокс боюнча мастер, спорт мастери. Дагы бирөөсү дагы башка спорт боюнча. Эми ар кандай адамдар келет. Бул бир, экинчиден бул тубаса гана бир жөндөмдүүлүк керек эмес. Эң талаптанган нерсе, эң чоң талап бул дисциплина деп айтсак болот го дейм. Бир отуруп иштеп, мындай дисциплина дегениз кандай? Отуруп алып бир күн кечке иштей берүү эмес. Мындай бир нукка түшүп алып, ошол нуктан чыкпаш керек да. Мисалы күнүгө кайталап, бүгүн мисалы 2 саат окуйм, эртең 2 саат окуйм деп күнү үзбөй окуш керек да. Ошондо натыйжа болот. Ал эми ошо мырзалар, айымдар боюнча стереотиптерди ала турган болсок, эми бул көбүнчө ошо бир өнүкпөй, өспөй калган бир караңгы адамдардын стереотиптери деп эсептейм да. Бул программисттерди мисалы айга Аполло деген кайсы бир миссиянын ошо программасын жазган бир сүрөт бар да. Мондо кагаздар тизилип турат, ошо аял киши жазган ошо коддун кагазга чыгарса ушунча экен да. Ошону бир жалгыз аял жазып чыккан. Ал айга учурду да, айга жеткирди. Дагы мындай айтып отурсаң толтура да, программисттердин эң биринчи негизи тарыхта эң биринчи программисттер аялдар болчу. Мурун деген негедир стереотиптеримде болчу. Бул деген эркектин иши эмес, бул деген аялдардын иши. Ооба. Илгери программистке жумуш чыкканда ушундай тескери стереотип болчу. Азыр эми кыз келиндер толтура эле иштеп келатышат. Кадимкидей отуруп алып эле менден жакшы билишет. Мен өзүм жана Outtalent деген компания аркылуу мисалы чет өлкөлүк компанияларга, Google, Facebook'тарга кирейин деп аракет кылып даярданып жүргөм да. Ал жерде кыздардын да саны көп, эркектердин да бирдей эле да. Анан алар менен отуруп иштешип, жанагындай алгоритмдерди, татаал алгоритмдерди чыгарган ошо маселелерди чыгарабыз да чогуу. Анткени ошо чоң компаниялар сурайт ошо алгоритмдер боюнча. Анан ошондо бири-бирибизге ушундай суроогондо жооп бересиң деп мындай чалышып текшерип турабыз да. Эч айырмасы жок. Мен мурун макул кесиптештерим, аял кесиптештерим анча көп эмес болсо, бул жерде мына канча аял киши менен иштебейин, баары тең сонун билет. Бул стереотиптин баары бул караңгылыктан келип чыккан деп эсептейм да. Бул мындай стереотиптер жоюлушу керек. Мен сонун программисттер, мен мисалы жардамчыларым ошо фронтенд боюнча, өзүм келинчегим программист, мисалы ал да ошо 30 жаштан өткөндөн кийин окуп алды. Анын коллегасы бар, ал 40 жашта азыр. Ал дагы ошо 30 жаштан өткөндө окуп иштеп баштаган 5 баланын энеси болуп. Ошондо дагы моюн бербей окуп алып кете алды. Болгондо дагы окумуш сонун иштейт. Ошо келинчегим өзү мисалы программисттердин тобун башкарат. Өзү да код жазат, анан адамдарды башкарат ушундай. Эми бул адам жынысына эч кандай байланышы жок нерсе. Байланышы эмне үчүн болушу мүмкүн? Эми аял кишинин үйүндө жардам берчү адамы жок болсо, үйүндө эч ким колдобосо, бала чакасы менен эч ким жардам бербесе, анан бала чакасы жөнүндө көбүрөөк ойлонуп, ошондо бир аз өзүн жаман сезимде кыйналышы мүмкүн. Бирок мындай бирдей шарттарда, мисалы экөөнүн тең баласы жок деле, бир эки программисттин, бирөөсү аял киши, бирөө эркек киши. Эч айырмасы жок болот. Ал эмес аял кишилер биздин маданиятта негедир мындай көбүрөөк жоопкерчиликтүү болуп, көбүрөөк мындай отуруп бир ишти аягына чыгарганды жакшы өздөштүрүшкөн. Негедир ушу биздин маданиятта мүмкүн ошондойбу. Тескени мен көбүрөөк ишенем да. Мен ошо аял кишилер менен иштеп келатам, аларга мен көбүрөөк ишеничим бар. Алар деген бир күн туруп басып кетпейт. Орчулук кыйынчылык болуп кетсе, же болбосо бирөө мындай акча менен кичине бир $100 көбүрөөк айлык мүнүп койсо качып кетпейт да. Эң жакшы. Ал эми бул IT чөйрөсүндө жүргөнүмө 9 жылдын жүз болуп калды деп айтып калдыңыз, Ооба, 9 жыл болуп. Анан ушул 9 жылдын ичинде 9 жылдык тажрыйбаңызды эске алуу менен бирге
Сиз азыркы учурда IT адиси болобуз деген жаштарга кандай кеңеш берет элеңиз? Негизи эле эмнеден башташ керек? Канча жаштан башташ керек? Ошол тууралуу кененирээк маалымат бере кетсеңиз. Эми азыр IT тармагы аябай күчтүү деп элдин баары чоң элерине чейин балдарын, неберелерин кыйнап эле жатыш, ачык эле айтыш керек да. Кыйнап IT курска барып окубай, мына мунун баланчанын баласы баланча компания кирип монча миң табат экен деп сүйрөйт да байкушту. Ал балалык кезин убактысын алып коечут. Мен оюмча ушу жаштарга айтат элем да, шашпагыла, өзүңөргө убакыт бергиле депчи. Убагы менен келет. Дароо эле ой азыр барып курска кире калып баарын соң кылып кетем деп шашпаш керек. Өзүңөргө убакыт берип, ошо биринчи макул 3 айлык курс жакшы экен, тез интенсив, бирок ошо интенсивке да даяр болуш керек. Ага чейин мүмкүн 1 жыл даярданышыңар керек, өзүңөрдү даярдашыңар керек. Же болбосо анда шарт жок десеңер, анда ошо 1 жылдык курстар бар, 1,5 жылдык курстар бар. Ошолорго жазылгыла дейт элем да. Андай даярданып, жөн эле чоюп жүрө берген шартым жок, азыр акча болот деле, ошол акчаны азыр кармап калыш керек, мүмкүнчүлүк кармап калыш керек десе, анда ошондой узак мөөнөт, бирок шаштырбаган курстарга жазылган туура деп көрө баштадым да. Мурун интенсив өзүмө да көбүрөөк жакчу, ошондо көбүрөөк сунуш кылчумун. Азыр мындай шашпай окугула деп айтат элем да. Анан онлайн ошо инструменттер бар, ошол эле ChatGPT акысызын деле колдонгондо, анда орус тилинде, англис тилинде жакшы иштеп атат. Азыр эми Claude AI деген бар, ал кыргыз тилинде окумуш сонун иштеп атат, эле түш чорып берет. Ошолорду сөзсүз колдонгула. Ансыз эми жашоо деле болбой калды. Бул келечек, бул эч жакка кетпейт. Тескерисинче алардын таасири бизге көбүрөөк боло баштайт. Ошон үчүн ошол инструменттерди колдонуш керек деп айтат элем. Эң сонун. Азыр мындай ала келгенде башка кесиптерге салыштырмалуу IT тармагы өзгөчө актуалдуу болуп жатат да. Анан бул нерсенин сыры эмнеде? Эмне үчүн азыркы заманда IT талабына суроо талап жогору? Негедир ошол IT тармагында бардык эрежелер, корпоративдик эрежелер деп айтсам болот го дейм. Мындай бул эрежелерди эч ким карманбайт да. Илгеркиче баягы 9да келип 6га чейин отур, анан кийин ак көйнөк кийип кел, анан мондай түз отурушуң керек деген эч ким талап кылбайт. Көбүнчө компанияларды мен билишимче бир кечигип келбей деген сөз жок да. Анткени кээ бирлер жумушка саат 11ге келишет, кээ бирлер 12ге жакын келишет, кээ бирлер бүгүн үйдөн иштейм дешет. Бирок натыйжа көрсөтөт атабы? Макул көрсөтсүн. Анда үйүнөн иштесин. Бирок мындай чогуу отуруп бир иштей калалы дегенде келе кал десең келе калышат. Ийкемдүү да, ошо график жагын алганда, ошо кийинген кийимиң, эркиндигиңди алганда. Ал эми айлык жагынан бул эң чоң маселелер бирдей окшойт. Айлыктары бир топ эле жоңору. Андай айлыктарды бизде билбейм дагы ким төлөй алат. Биз көбүнчө ошо бизде кыргызстандыктар чет өлкөлүк компанияларга иштеп атышат. Ошо батыш компанияларга иштеп, ошо батыштын өзүнүн айлыгын албаса дагы, Батыш Европадагы айлыктар, ошо Батыш Европада орто айлыктар ошо бизде азыр Кыргызстанда реалдуу болуп калды. Андан тышкары бир жерге байланбаган, ошол мисалы Европага иштеп атпайсызбы? Эми бизге эмне тоскоолдук кылып атат? Барып Түркияга барып жашап, ошол жерден иштеп, Грузиядагы айырмасы жок да. Кайсы жерге виза ала алсак, ошол жакка барып көлдүн жээгинде, тоонун башында, ат башынын жайлоолорундабы ошо интернет кармаса болду, иштей беребиз отуруп. Ошол ийкемдүүлүк үчүн, анан кийин перспективалар үчүн да, мына келечеги кеңирээк. Мисалы мен жыл өткөн сайын мен программист ошо биздин ишибиз мындай татаалды бир топ эле. Ачыгы ушундай. Биз күнүгө отуруп бир жаңы нерсе үйрөнүп турушубуз керек. Ал жакта да өзүнүн модасы бар. Жаңы тилдер чыгат. Элдин баары ошол тилге өтөбүз деп аракет кылышат. Ал ошо бул тил модадан өтүп баратат. Сен тиге өтпөсөң айлыгың өспөйт деп. Улам бир жаңы нерсе чыгарат, биз ошо жаңы нерсени улам окушубуз керек. Демек ошо окуган сайын, ошондой татаалыраак долбоорлор жасаган сайын биз мындай баягы кымбат винодой жыл өткөн сайын кымбаттай беребиз. Айлыктарыбыз көтөрүлө берет. Ошондо бир күндөрү туруп эме барып жана Google сыяктуу компаниялар иштеп келейинчи, аракет кылайын деп ошого умтулабыз.
Анан ал жакта жашап көрдүк, эми биякты көрдүк, эми тиги өлкөгө барып жашап келели деген. Ошондой перспективалар көп да. Ошон үчүн менин оюмча IT багыт абдан кызыктуу, перспективасы көп. Албетте ошол эле учурда оор, татаал. Анан азыркы учурда IT адиси болууну самагандар да мындай суроо пайда болуп жатса керек. Мен IT адиси боло албайм деген сыяктуу коркунучтуу суроолорду өзүнө беришет да. Мен математикадан жакшы эмес, мен физиканы жакшы билбейм же компьютерди жакшы билбейм деген сыяктуу. Негизи эле ушул нерсенин баары керекпи же акырындык менен, убакыттын өтүшү менен үйрөнүп кетсе болобу? Бул мындай эме да, суроо да. Баягы университетте окуса болобу, курста окуса болобу деген мындай кайсынысы жакшы деген сыяктуу болуп атат да. Бирөө айтат, математика абдан керек, математикасыз кантип программист болбоң элең деп. Мен мындай сырымды айтып коеюн, мен 5-класстын теңдемелерин чыгара албайм да, билбейм, мен аларды унутуп калдым. Андай теңдемелерди эч ким сурабайт, код жазып аткан. Андай туш келбейт. Туш келсе да баягы ChatGPTден сурап, Google'дан издеп, же ошондой линиялык сызыктык алгебра деген окуш керек дегенде, анан барып курс алабыз, кыйналабыз албетте. Анан кийин репетиторлорго жазылабыз. Ошо керек болгондо аны окуп алабыз. Анын эч кандай аңча айтканда rocket science, бул ракеталык илим эмес, бул ракета куруу илим эмес да. Бул нерсени мектептеги балдар, окуучулар үйрөнүп атышабы. Демек аларда мындай шарттар жакшы болуп үйрөнгөнгө мүмкүнчүлүктөр болду. Биз болсо бир ооруп калып, же бир нерсе болуп, 1-2 сабакты өткөрүп жибердик, ошондо түшүнбөй калдык, ошо бойдон өзүбүзгө мына крест коюп койдук да. Биз математика биз үчүн эмес экен, биздин гуманитарий, биздин мээбиз гуманитарий деп бир кайсы келесе ойлоп таптыр да. Бул гуманитардын мээси, анан математика мээси. Андай жок. Андай нерсе жок. Математикалык мээ деген нерсе бул бар миф да. Адам жөн эле шарты түзүлүп, бир шарты болуп, окуганга мүмкүнчүлүк болдубу, алып кетти убагында, сонун. Алып кете албай, кийин алып кете алат. Жөн мындай отуруп, көбүрөөк кээ бир адамдар тубаса болот. Таланттар, бирөөлөр мисалы жөндөмдүүлүгү тубаса, мисалы ырдаганды жакшы билет, бирөө болсо бийлегенди жакшы билет, бирөө мүмкүн математика чыгарганды жакшы билет. 0,001% адамдар ошондой. Эми аларга тең келбейбиз. Бизде алар өзүбүздү аларга салыштырбашыбыз керек. Биз өзүбүз прогрессибизди мына кечээки өзүбүзгө салыштырыбыз керек. Мына кечээ мына элек, бүгүн мондо болуп калдык. Мен билип калдым деп. Акырын ошо прогресстин үстүнө прогресс болуп, мынтип окуй бергенде 1 жыл өттү, 2 жыл өттү, ошондо сонун адис болуп калдык. Өзү байкабай калдык. Жылдар өтө берет. Эми монтип мындай ыйламсырап жата беребиз да. Азыртан окуй беришибиз керек. Анан ошо математика керек болгон маалда аны окуп алабыз. Мисалы мен 9 жылдан бери бирде жолу мага керек болгон эмес. Математика ишенесизби? Математика деген жанагы мектепте окуган математика бир да керек болгон жок. Бирок data science деген багыт бар, жана дайындар менен жана чоң таблицалар менен, аналитика менен иштейт. Ал жакта албетте математика керек. Сызыктык математика, жанагы математикалык анализ, ошол сыяктуу жана матрицаларды бири-бирине көбөйтүү. Ал деле татаал эмес экен, мен тим эле кыйналып бул укмуш нерсе турбай деп даярданып келсем, бул бир жөн эле таблицаларды таблицаларга көбөйтүү экен да. Татаалдыгы эмне? Отуруп алып, бир санды тегилеген таблица, экинчи санды издеп, анан ошону көбөйтүп, анан чыгарасың да. Эми ал майда иш, бирок татаалбы, татаал эмес. Аны окуса болот. Убакыт керек. Демек, өзүңө чектөө коюунун кажети жок. Чектөө койбошубуз керек. Биз мындай боло элек нерсени эле кайгырып эле, асан кайгылып жатып алат экенбиз да, өлдүк болду деп элечи. Анан ошо көбүн байкадым, баса дагы ошо программист болуунун да бир ыкмалары, мындай лайфхактары мындай да. Ката кетирүүгө даяр болушубуз керек. Биз деген ошо ата-энебиз, мугалимдерибиз мындай ката кетирсек эле уруша берип, биз аябай коркуп калганбыз ката кетиргенденчи. Анан ошо программисттин жумушу 99% каталардан турат. Бир нерсе кылып атсаң эле иштебейт, мынсын жазсаң иштебейт. Анан ошо менен каталар менен күрөшүп бир күн кечип отурабыз. Бул эгерде ката сизде кетип атса, мына код жазганда бир нерсени унутуп атсаңыз, бир нерсе жакшы иштебей атса, бунун баары нормалдуу нерсе. Бул күнүмдүк көрүнүш, бул мындай эч таң калыштуу эмес. Ар бир программист ошондойдон өтөт. Өмүр бою ошондой болот. Өзүбүзгө кечиримдүү болушубуз керек, ката кетиргенден коркпошубуз керек. Бул ката кетсе макул, эч нерсе эмес. Бунун катадан кийинкиси кетет, анан кийинкиси кетет. Азыртан саптан сапка өтүп, кодубузду ушинтип жаза беребиз да. Ошо өзүбүз коркпошубуз керек. Анан кичине ката кетип эле анан кийин жакшы иштебесе эле
кээ бир адамдар таштап салып атат да, бир күндөн кийин элечи, 1-2 күндөн кийин болбойт экен, мен иштете албайм, мен программист болбойт экенмин деп. Антпеш керек, чыдамкайлык керек. Анан бизде аш кыргыздардабы же бул эркек кишилердеби билбейм, айтор байкашымча бизде маселе бул жардам суроодон тартынуу да. Жардам суроодон тартынбашыбыз керек. Бул көп адам биз мындай деп ойлойбуз да. Жардам сурасак болду, биз утулганыбызды билдирип атабыз депчи. Тескерисинче биз моюн бербей, утулбайбыз, утулууга эч кандай жол бербейбиз деп туруп, биз жардам сурап атабыз да. Утулуудан баш тартып атабыз. Жардам сурап, ошентип утабыз да. Ошон үчүн жардам сурагандан эч тартынбашыбыз керек. Программисттер чөйрөсү ошондо кандай бир башкача да, бири-бирине жардам берип рахат алышат тескерисинче. Мого жардам бердим деп. Ошо негедир ошо бизде, Кыргызстанда же мүмкүн мен иштеген компанияларда ушундайбы. Мында болуп атат десең, ой келе кой деп жардам беришип, мында болот деп көрсөтүп беришет да. Эң сонун. Биздин көрүүчүлөрүбүзгө өзүңүздүн кайрылып кетсеңиз болот. Кеңештериңизди. Кеңештерим ушу айтып кеткендей эле, эч жанагындай гуманитарийми, анан кийин ой мен аял кишимин, мага бул багыт болбойт дегендей өзүңөргө чектөө койбогула. Бул программист, мен ар дайым айта берем да, программист болуш, ар бир адам программист боло алат. Бирөөнө 3 ай керек болсо, бирөөнө 2 жыл керек болот. Мисалы мен 2 жыл кыйналып окудум. Өз алдынча мурун курстарга барган эмесмин. 2 жылдан кийин анан программист болуп, мен жумушка алгылачы деп, ал убакта программисттер жок болчу. Мен билимим өтө эле начар болчу, ошого карабай алышкан да. Англис тил билет экен, макул эми үйрөнүп кетет деп. Ошо тартынбагыла, алдын ала кайгыра бербегиле, керектүү маал болгондо керектүү нерселерди үйрөнүп алсаңар. Ошо.